Өлкөбүздө болуп жаткан акыркы маанилүү кабарлардын түрмөгү менен тааныштырып, сиздер менен Аккеме YouTube каналында жаңылыктардан чыгарылышы. Амансыздарбы? Качкын президент Аскар Акаев менен жубайы Майрам Акаева Кыргызстанга келди. Бул тууралуу айрым жергиликтүү маалымат каражаттары өздүк булактарына таянып жазып чыгышты. Андагы маалыматка караганда, жубайлар өткөн түнү кыргыз-казак чек арасынан өтүп келишкен. Акаевдин Улуттук илимдер академиясында жана Политехникалык университетке лекция окуганы келгени айтылат. Лекциялар качан болору белгисиз. Айрым маалыматтарга караганда, Акаев жубайы менен таласка барып, Майрам Акаеванын апасына Куран окутушкан. Белгилеп кетсек, Аскар Акаев Кыргызстандан 2005-жылы март айынан кийин качып кеткен. Ал УКМК менен болгон сүйлөшүүлөрүнүн негизинде 21-жылы 2-августта Бишкекке келип, ошол эле күнү сурак берген. Андагы мурдагы мамлекет башчы тергөө менен келишим түзүп, күнөөсүн мойнуна алган. Ошондой эле ком төрүшү боюнча кол коюлган документтер боюнча видео кайрылуу жасап кечирим сураган. Башкы прокуратура кийинчерээк ага карата иш токтотулганын билдирген. Украинанын президенти Владимир Зеленский бүгүн 21 майда G7 саммитинде АКШ лидери Джо Байден менен жолугушуунун алдында өлкөнүн аскерлери Бахмутты жоготконун мойнуна алды. Украинанын куралдуу күчтөрү Бахмутты көзөмөлдөйбү деген суроого Украин лидери менимче жок, Бахмут бүгүн биздин жүрөгүбүздө гана калды деп жооп берген. Буга чейин Вагнер куралдуу тобунун негиздөөчүсү Евгений Пригожин анын согушкерлери катуу салгылаш жүргөн Бахмут шаарына көзөмөлдү толук орноткондугун билдирген. Өз кезегинде Украинанын куралдуу күчтөрү бул маалыматтан четке каккан. Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда жаңы автоунаа жолу курулат. Бул тууралуу Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев президенттин Кытайга болгон мамлекеттик сапарынын жыйынтыгы тууралуу сөзүндө билдирди. Анын айтымында, эки өлкө Кыргыз-Кытай чек арасында дагы бир өткөрмө бекетин бедел ашуусунда ачууну пландоодо. Кулубаев сапардын жүрүшүндө Кыргызстан менен Кытай коронавирус пандемиясынан улам солгундаган соода-экономикалык мамилелерди жакшыртуу боюнча макулдашканын баса белгиледи. Ал үчүн эки өлкөнүн чек арасындагы Тору-Га Арт жана Эркеч Там өткөрүү бекеттеринин жөндөмдүүлүгүн кеңейтүү пландалууда. Кулубаев буга Кытай тараптагы кызыктар экенин белгиледи. Белгилеп кетсек, бедел ашуусу Кыргызстандын Ысык көл облусу менен Кытайдын Шинжаң Уйгур автономдук районунун чек арасында жайгашкан. Президент Садыр Жапаровдун 17 майдан 20 майга чейинки Кытайга болгон мамлекеттик сапары аяктады. Мамлекеттик сапарын баштап жатып, 18 майда Садыр Жапаров Сиан шаарында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушкан. Өлкө лидерлери эки жана көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин, жогорку деңгээлдеги макулдашуулардын жана аркыл чөйрөдөгү долбоорлордун ишке ашырылышын талкуулашкан. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүшүндө Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун өзгөчө бурулуп жана аны ишке ашыруунун маанилүү жерлерин баса белгилеген. Мамлекеттик сапардын кийинки күнү 19 майда Садыр Жапаров Борбор Азия Кытай саммитинин ишине катышкан. Ошондой эле Садыр Жапаров Шандон провинциясынын парткомунун катчысы Лин У менен жолугушуу өткөрүп, регион аралык кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча пикир алышкан. 20 майдын кечинде Кытайга болгон биринчи мамлекеттик сапарын аяктап, президент Бишкек шаарына кайтып келди. Орусиянын президенти Владимир Путин Вагнер согушкерлер тобун жана орус аскерлерин Бахмутту алышы менен куттуктады. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз кызматы билдирди. Владимир Путин Вагнер десанттык отряддарын, ошондой эле аларга керектүү колдоо жана флагтарын жабуу менен камсыз кылаган Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн бөлүктөрүнүн бардык аскер кызматкерлерин Артемовсте бошотуу операциясынын аякташы менен куттуктайт деп айтылат билдирүүдө. Кремль ошондой эле өзгөчөлүктөрдүн бардыгына мамлекеттик сыйлыктар ыйгарыларын баса белгиледи. Буга чейин Вагнер куралдуу тобунун негиздөөчүсү Евгений Пригожин жана согушкерлери катуу салгылаш жүргөн Бахмут шаарына көзөмөлдү толук орноткондугун билдирген. Манчестер Сити футболдук клубу мөөнөтүнөн мурда футбол боюнча Англиянын чемпиондугун жеңип алды. Манчестер шаарынын клубу 36 беттеш өткөрүп, 85 упай чогултушкан. Ал эми анын негизги атаандашы болгон лондондук Арсенал клубу 37 беттеште 81 упайга ээ болду. Акыркы беттеште Арсенал Ноттингем Форестке жеңилип калып, Манчестер Сити клубуна упайлардын саны боюнча кууп жетүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырашкан. Манчестер Сити үчүн бул чемпионатта катары менен 3 жеңиши гана эмес, акыркы 6 жыл ичиндеги 5-чи жеңиши. Ал 2019-2020 жылдагы сезонунда гана Ливерпуль клубуна чемпиондукту алдырып жиберишкен.
Президент Садыр Жапаров бүгін 21 майда қырғызстандықтарды энелер күні менен куттуктады. Президенттин куттуктоосу өлкө башчысынын расмий сайтына жарыяланды. Мамлекет башчысынын куттуктоосунда мындай айтылат: ардактуу асылзат апалар, мээримдүү энелер, кымбаттуу мекендештер, кылымдарды карыткан кыргыз эли эзелтен эле энелерди аздектеп сыйлап, ыйык тутуп келген. Азырда аң сезимибизде умай эне, жер эне, эне тил жана башка энеге байланышкан эң бийик түшүнүктөр жашайт. Бүгүнкү күндө улутту улут кылып учугун улап келе жаткан бул энелер деп, эне болуу бактысына эгедер айымдардын баарына камкор мамиле уланып келе жатканы кубандырат. Сиздерди бабалардан арк болуп бизге өткөн энелерге сый-урмат кылуу салты катары бүгүнкү энелер күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Сүйүктүү апалар, кутман энелер, жалпы асылзат айымдар, теңеңди сактайм десең уул тарбияла, улутту сактайм десең кыз тарбияла деген накыл кепти туу тутуп, мамлекетибизге, эл жерибизге акылын азык, каруусун казык кылып кызмат кылган уул кыздарды жарык дүйнөгө алып келип, урпак улап, улут сактап келе жатасыздар. Адамзаттын башына келген бактыны дагы, мүшкүлдү да көтөрө билген чексиз кенен жүрөгүңүздөрдү, керек болсо таш эритип тогулаткан чексиз мээримиңиздерди эч бир жан тана албас. Сиздерде жүрөгүңүздөрдөн тынчтыгы, өлкөбүздүн тынчтыгы, ар дайым жүзүңүздөрдөн нур жанып, үйдүн куту, турмуш туткасы болуп жүрө бериңиздер, майрамыңыздар менен деп куттуктаган. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканса чек арага өзү алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.